Программабызды улантабыз. Жана ошондой эле кыргыз эстрадасынын жылдызы Гүлнара Тойгонбаева айым бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз Бүгүн ушул саякат тууралуу кеп кылып атабыз. Сизди шоу студияга саякат сиз көптөгөн мамлекеттерге барып келгениңизди билебиз. Мындан улам биздин теле көрүүчүлөргө балким сиз жакшы бир кеп кеңештерди берет деген ниетте чакырдык. Бүгүнкү маанайыңыз кандай? Бүгүнкү маанайым аябай жакшы. Ошо эфирге баш керек деп саат 6-да тургам. Жакшы. Ушу сизди көп саякаттаган айым катары чакырдык да. Айтыңызчы, бул сөздөргө кошуласызбы? Бир жерде 10 жыл жашагандан көрө, жок дегенде өмүрүңдө бир жолу өзүң болуп көрбөгөн жерге барып келсең, бир күндүк барган жериң ошончолук көбүрөөк эмоциялар тартуулайт. Албетте кошулам, 100% кошулам. Анткени адам өзү негизи ошол жашоо турмушта жалаң гана жумуш иш дей бербей, анда санда саякатка чыгып келиши абзел. Анткени бул мындай эс алдырат, мындай адамдын дүйнө таанымы кеңирет. Ошондуктан албетте артыш керек. Сиз баш аягы ушу канча мамлекетти кыдырууга жетиштиңиз? Баш аягы эми абдан деле көп деп айта албайм. Балким бир 10 мамлекетке барып келдим. Бирок акыркы кезде эле ошол декабрь айдын аягында жаңы жылдын астынан ошо Араб Эмираттарына барып келдим. Анан январьдын 1-күндөрүндө Индия, ошокто Гоа деген штат бар, ошол Гоага барып эс алып келдим. Дүйнө жүзүндө биринчи орунда турат Гоа курорттору. Ошол жака көптөгөн миллиондогон туристтер барат. Ооба. Кандай экен? Эмнеси жакты? Жактыбы? Эми кайсынан баштайын? Гоадан баштайын. Гоадан баштайын. Гоа деген эми азыр бизде кар жаап турса, ал жакта 30-32 градус абанын температурасы, күн ысык, суу жылуу 27 градус, 28 градустай. Сууга түшкөндө мындай кадимки ысык көлдөн да жылуураак да. Ысык көлдөн. Ооба, мындай түшүп, эс алып, канча жүрсөң жүрө бересиң, üşүбөйсүң. Сиз ошо саякаттан түшүп келген сүрөттөрүңүз дагы бар экен бизде. Ошолорду көрсө көрөлү. Миң артканда. Тадж-Махалда. Ооба, бул Индия. Ошол Агра шаарында белгилүү баягы 7 чудес света деп коет го. Ошонун бири Тадж-Махал музейи деп койсом болот. Бул негизи бул болсо Агра, Форт Агра Индияда окшойт. Бул деле ошол Агранын баягы волшебная лампа Аладдина деген жомокту баарыбыз билебиз да. Ошол жомок болгон шаар да ошол Агра. Бул Гоада, ооба, пилге деле минип жактыбы? Өргүлдү. Аябай кызыктуу экен. Бул болсо Эмиратта ошол жакта аквариум бар экен, чоң билтейген аквариум. Мына арт жакта неме деле турат, ким эле? Водолазный костюм менен. Бул Эмираттагы зоопаркта. Розовый фламингону көрүп турган учурубуз. Бул Дубай. Бул Абу-Даби, Шейх Заидтин мечитинде Болгон кезде. Ал жака ошол арабтар аялдары кийген ошол абая деп коет экен. Ошо абая кийимсиз киргизбейт экен аялдарды. Ошол жерде прокатка берет экен. Ошондой болуп алып кирип көрүп чыктык. Билесизби, биздин теле көрүүчүлөр азыр көрүп абдан кызыгып калышса керек. Негизи саякаттагысы келет, бирок каражаты жетишсиз болсо, алар үчүн кандай кеп кеңешиңизди берет элеңиз? Эми негизи Индияга барган саякатыбызды биз мен жана курбуларым менен чогуу биз бир 6-7 жыл мурун бир чыгындык, бирок болбой калды. Бир курбумдун паспорту эскирип калыптыр, немеси срогу чыгып, бир курбумдун бир жумуштары чыгып калды. Ошентип, бирок барып келели деп мындай сөз кылып, ошентип макулдашканбыз. Андан кийин ошол акырындап акча ошол саякатка деп бир конверт түзүп эле, үстүнө ошо мисалы Гоага саякатка каражат
же банкы да или кассасы деп жазып коюп ошол жерге ар ай бир канча акчадан сала берсе ошол акча өзүнөн өзү эле чогулуп бир жыл болбосо 2 жылдын ичинде ошол акча каражат топтолуп калат экен. Ошондой бир кеңешим бар. Андыктан достор, башка ошо чет жакка чыгып эс алгыңыздар келип жүрсө, Гүлнар айымдын ошол нерсесин методун колдонуңуздар. Ай сайын ошол жака барам деп өзүнчө ушундай кутучага акча чогултурсаңыздар, албетте кыялыңыздар ишке ашат экен. Ал эми негизи саякаттоого аттанып жаткан адамдар көпчүлүк учурда эмнеге көңүл буруш керек? Анткени барганда кээ бир адамдардын ушул акклиматизация деп коет. Мисалы, ичи ооруп калат, башы ооруп калат. Бара жатканда эң биринчи орунда эмнелерге көңүл буруп аттануусу зарыл? Албетте азыр интернет деген бар. Интернеттен ошол өлкөнүн өзгөчөлүктөрүн, климат өзгөчөлүктөрүн, дагы бир кайдыр бир башка өзгөчөлүктөрүн эске алып, анан эң оңой баягы цитрамон, аналгин, ооба, аспирин сыяктуу бир аздан салып койсо деле эч мындай зыяны болбойт, ооба. Анан ошол бараткан өлкөнүн өзгөчөлүктөрүн эске алыш керек. Анткени эми жылуу өлкөгө баратканда албетте жеңил кийимдер. Ооба, шуба албайсың дегендей. Анан кийин ушу башка өлкөлөргө барганда ушундай жүргөмүчтөрдү да туздап бышырып берет экен. Ушул сыяктуу көптөгөн нерселерди көрүп жүрөбүз, угуп жүрөбүз. Анан кийин сизге кайсыл өлкөнүн тамак ашы өзгөчө болду жана жакты же жакпады? Кандай тамактар жакты деп шилекейин жутуп коеюнчу. Эми мисалы ошол эле акыркы немеден алсак, Индиянын тамак ашы өзгөчө, бирок алар деле ошол туристтерге ыңгайлуу кылып, мисалы индиялыктар аларда суп деген болбойт экен, салат дегенди көп жебейт экен. Бирок ошо туристтерге мындай жаксын деп ошол суп деле бышырат экен, салат деле жасайт экен. Анан өзгөчөлүгү ошол көбүнчөсүн тоок этин жейт. Анткени уй аларда ыйык жаныбар. Корозуна кирип кетсе да кубалабайт деп укканбыз. Дагы кандай тамак аштар сизге мындай өзгөчө болду? Индияныкы негизи ошол Гоага барганда атай барып баягы деңиздин балык, креветки, тиги буларды алып ошондой бир кафеге бардык. Бар ошол жерден аябай кенен заказ берип ошол немелерден жедик да, баягы океанда жүргөн жандыктарынан. Сиз болсо ушул мисалы саякаттоого аттанаарга чейин кандай элеңиз? Ал эми көптөгөн мамлекеттерге баргандан кийин жан дүйнөңүздө, балким ой жүгүртүүңүздө кандай өзгөрүүлөр байкалды? Эми негизи чет өлкөгө чыкмай, бул баягы орусча айтканда расширение сознания да. Сен ошол бул дүйнөгө бир көз карашыңды өзгөртүп келесиң да. Дүйнөгө, ошол дүйнөдөгө өзүң дүйнөдө кимсиң? Биздин өлкө кандай? Салыштырасың. Анан биздин өлкөнүн өзүнүн бир ордун мындай общий жалпы системада моундай турбайбы деп мындай кандай десем, бир башкача көз караш менен плюстарында, минустарында ошолорго бир башкача көз караш менен карап каласың. Рахмат, келип кызыктуу жана көңүлдүү маек буруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Дагы ушундай келечекте көптөгөн барып көрбөгөн өлкөлөргө барып келиңиз. Сиз чыгармачылык деп калдыңыз. Чыгармачылык жаатта азыр кандай жаңылыктар болуп атат? Чыгармачылыкта мен эми азыр элге белгилүү болуп калды. Ошо KGTI деген проект бар, таланттуу балдардын конкурсу. Ошол проекттин үстүндө иштеп атам жана эстрада вокал боюнча студия ачканмын. Ошонун ишин жүргүзүп азыр мына сабак берип ооба, сабакта берилет. Аякта ошол ырдайм деген каалагандар келиңиздер биздин студияга, эшигибиз ачык. Телефон айтып кетейин.
Учур менен пайдаланып 077 44 55 77 деген телефонго чалып сурап билсеңиз болот. Биздин эшик ачык. Ырдагыла жан дүйнөңөрдү тазарткыла, гүлдөткүлө. Чоң рахмат сизге. Терең ыраазычылык. Таң эрте келип мына ушундай жагымдуу маек куруп бердиңиз. Ийгиликтер болсун. Чоң рахмат сизге. Ал эми бизде дагы бир чыгармачыл инсандын бүгүн туулган күнү. Бектемир Мамайсупов, бардыңыздар. Салам Нью-Йорк тасмасынан кийин жакшы тааныйсыздар. Анан сырткары салам Бишкек. Же болбосо Бишкек мен сени сүйөм деген тасмада дагы ушу башка ролдорду аткарган. Ошол инсандын бүгүн туулган күнү жана ийгилигинин сыры тууралуу алдыда бир материал бар. Келиңиздер анда жалпыбыздар чогуу көрөлү, андан соң кайрадан жолугушабыз. Көрүшөбүз.